Ар бир эле мамлекеттин өнүгүшүн камсыз кылуу ошол өлкөнүн бийлигинин негизги милдеттеринин бири. Кыргызстанда соңку жылдары масштабтуу иштер башталып, алардын көбү ишке ашты. Бул жылы социалдык экономикалык өнүгүүдө чоң өзгөрүүлөр болуп, комплекстүү иш-аракеттердин жыйынтыгы менен ийгиликтүү болду. Узап бара жаткан жыл ичинде ички дүң продукциянын көлөмү көбөйдү. Бул алгылыктуу кадам мамлекет үчүн чоң жетишкендик деп айтсак болот. Билимдүү жаштар өлкөнүн келечеги, балдарга заман талабына ылайык билим берүү, аларды мыкты адис кылып даярдоо мамлекеттин башкы максаты. Бул багытта билим берүү тармагына зарыл болгон шарттарды түзүү менен бирге келечек муундарга кам көрүлүп жатканы айтпаса да белгилүү. Быйыл республикада болуп көрбөгөндөй билим берүү мекемелери курулуп пайдаланууга берилди. Билим уялардын жалпы саны 130га жетет. Кудай буйрса бардык шарттарды түзүп беребиз. Жакшылап иштеңиздер, балдарга билимди жакшыраак бериңиздер. Эң негизгиси кандай гана адам болбосун, билимдүү адам болбосун, анын фундаменти мектептен башталат. Бул силер мугалимдер жакшы билесиздер, агайлар, эжейлер деген. Ошон үчүн мектептен жакшы тарбия бериш керек. Бул жылы саламаттыкты сактоо тармагында да көп иштер жасалды. Бир катар бейтапканалардын базасы техникалык жабдуулар менен камсыздалды. Президенттин резервдик фондунан 1 миллиард сом бөлүнүп, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Анын башкы багыты калкты жетиштүү баада дары-дармек менен камсыз кылуу болду. Мамлекеттик аптека арзан баада деп, ошону алгыла деп. Ошого келдик азыр. Бул жердеги аптекаларга барсаң, бирөөсүндө 500 сом, бирөөндө 600 сом. Сразу да кадам сайын да кымбаттап турат. Кошуп болуп турат. Мен бул жерде аптекаларды постоянно көрөм. Бирөөсүнө барсаң 450 алсаң, бирөө 480 аласың, 500 аласың. А мамлекеттик жакшы да. Туруктуу баа болуш керек бу жерде. Ал эми энергетика секторунда да олуттуу жумуштар аткарылып жатат. 2023 жылы өлкө боюнча 130дай чакан кестер курулууда. Мунун баары өнөр жай тармагындагы таза энергияны пайдаланууга шарт түзүүдө. Узап бара жаткан жыл транспорт жана жол тармагы үчүн жемиштүү болду. Көп жылдардан бери республикадагы жана жергиликтүү маанидеги тамтыгы чыккан каттамдар оңдолуп, жаңы асфальт жолдор курулду. Аталган тармакка жаңы жүздөгөн атайын техникалар сатылып алынып, жол куруудагы көйгөйлөр жеңилдеди. Биз азыр бүгүн жолдорду республикалык бюджеттен акча каражатын бөлүп жасап атабыз. Республикалык бюджеттен. Бул баарыңыздардын акчаңыздар, салык төлөп аткандардыкы, элдин акчасы. Өнүккөн өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө башкача. Республикалык бюджеттин акчасын көп жолго колдоно бербейт, жол фонду деп, анан ошол фонд менен жасайт да. Биз дагы ошого өтөбүз, Кудай буйрса. Ушу жаңы жылда келаткан жыл өтөбүз. Бирок кайсы айларда экенин биз өкмөтүбүз даяр болгондо мен макулдугун берсем, анан өтөбүз. Жол фондун курабыз, жол фондун ачабыз. Мекен чек арадан башталат. Бул жылы мекен коргоочуларыбызга өзгөчө көңүл бурулду. Элибиздин бейпил жашоосу үчүн күн түндөбөй кызматын арнап келген аскер кызматкерлерине турак үйлөр курулуп, пайдаланууга берилди. Ошол эле учурда курал-жарак, учкучсуз учактар жана брондолгон унаалар сатылып алынды.
Эми социалдык тармактарга токтоло турган болсок, социалдык контракт долбоору элге оң натыйжасын берди. Ушул жылы жөлөк пул алган 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз каржылык колдоо көрсөтүлдү. Мамлекеттин мындай кадамы жакырчылыкты жоюу, колдоого муктаж катмардагы жарандарга жашоо шартын жакшыртууну көздөгөн ийгиликтүү иш-аракеттердин бири болду. Жардам болот бекен анан бул 100 000. Ооба, мурда секке бачында балдарын карап албайчы. Анан азыр үйгө сеп алдык. Ооба. Машинканы өзүңүз алдыңызбы, же алып келип беришти үйгө? Өзүңүз тандап, өзүңүз сатып. Базардан сатып. Мадинадан сатып. Жаңы сатып. Эми агроөнөр жай тармагына токтолсок, бул жылы мамлекетте ондогон ири жана чакан ишканалар ишке кирди. Аларда миңдеген жумуш орундуктары түзүлдү. Мамлекет ишкерлерди колдоо максатында фонддор жана банктар аркылуу жеңилдетилген насыялар менен камсыздады. Эки миң жыйырма үчүнчү жыл маданият тармагында да өзгөрүүлөр жана өнүгүүлөр орун алды. Материалдык техникалык базаларын жаңыртууга багытталган аракеттер жемишин берди. Руханий, маданий жана спорт тармагында өнүгүүлөргө болгон каржылоо башка жылдарга салыштырмалуу көбөйтүлдү. Алсак китепканалар, кинотеатрлар, стадиондор оңдолду. Эл аралык деңгээлдеги Барселона футбол академиясынын филиалы Жалал-Абадта ачылды. Андан сырткары өлкө боюнча түрдүү спорт комплекстери салынууда. 2023 жыл Кыргызстанда мына ушундай ийгиликтер менен узап бара жатат. Бул аткарылган жумуштардын бардыгы калктын пайдасы, элдин мүдөсү үчүн ишке ашты. Ал эми Жалал-Абад облусунда бул жылы кандай жумуштар аткарылды, дегеле кандай жыйынтыкталды? Алда сар эсеп салып көрөлү. Бул жылы Жалал-Абад облусу боюнча 45 миллиард сомдон ашуун өнөр жай продукциялары өндүрүлүп, өсүү темпи жогорку пайызды түздү. Мунун баары жаңы ишканалардын ачылышынан кабар берет. Негизинен Жалал-Абад областы боюнча биз 1254 жаңы ишканалар түзүлдү. Бул өндүрүш жаатында, кызмат көрсөтүү жаатында, соода тармак жаатында жалпысы 1254 жаңы ишканалар түзүлүп, жалпысы 5075 жумуш орун камсыз болду. Өнөр жай тармагындагы ишке берилген ири инвестициялык долбоорлордун айрымдарына токтолуп өтсөк, Сузак районунда сүт заводдун курулуш иштери аяктап ишке берилди. Базар Коргон районунда болсо Кыргыз кыш заводу ачылды. Алабука районунда таштандыларды кайра иштетүүчү Чакан завод ишке берилди. Аксыда болсо 200 орундуу тигүү цехынын курулушу аяктап, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул жылы АИ-92, АИ-95 маркасындагы бензинди чыгаруу үчүн Кыргыз Петролиум компания нефтини кайра иштетүү заводунун өндүрүшүн модернизациялоо иштери башталды. Ал эми Сузак районунун Барпайыл аймагында долбоорлук бюджети 255 миллион сомду түзгөн мунайды кайра иштетүүчү ИАИП талабына ылайык АИ-92, АИ-95 маркасындагы жана битум чыгаруучу заводу курулуп, пайдалануу алдында турат. Бул ири ишканалардан бул биринчи ишкана. Бул жерде жогоруда айтып кеткендей 2022 жылы 13 гектар жерде трансформация кылып, биз өндүрүш багытында ишкерлерге берүү максатында трансформация кылганбыз. Анын 6 гектарына 3 кирпич завод, калганына бул нефти иштетүүчү заводду бердик. Арендеге азыркы учурда бул нефти заводунун артында дагы 4 кирпич заводунун курулуш иштери жүрүп жатат. Соңку жылдардагы суу тартыштыгы энергетикалык кризисти ачыктады. Мындан улам чакан гэстерди куруу талабы пайда болду. Мамлекет башчысы тиешелүү тармактарга бул тууралуу тапшырмаларды коюп, ишкерлерге гидроэлектр станцияларды курууга чакырды. Учурда өлкөдө 30га жакын чакан гэстердин курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын 7 Жалал-Абад облусунда. Аларда курулуш иштери 4-өндө аяктап, 2-өсү быйылкы жылы ишке берилди. Алардын бири биз турган Айгыр Жал чакан гэсти.
Аталган гидроэлектр станция Сузак районунун Айгыржал тилкесинде жайгашкан. Азырынча кубаттуулугу саатына 1200 киловаттка чейин электр энергияны өндүрүүдө. Келерки жылы долбоордун экинчи бөлүгү ишке ашса, 2400 киловаттка чейин электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Белгилеп кетүүчү жагдай бул чакан ГЭС облуста биринчилерден болуп ишке түштү. Майдан баштап азыркы учурга чейин 6 ай болду иштеп атканда. Азыркы кубаттуулугу 1200 киловатт. Анан биздин бет маңдайыбызда турган ол жерде Кашкатарек деген айыл бар. Жогору жакта Сарыбулак, Орток. Ушу чакан айылдарды биз ток менен камсыз кыла алабыз. Бул кышкы жазгы осенний зимний период деп коет, кышкы периодтарда ушул жерде трансформатор бар. Ошо трансформатордардан булардын биздин маалымат боюнча 700 киловатт саатына булар иштешет. Ошого биз азыркы учурда биздин салымыбыз ток чыгарып атабыз, ушул айылдарга камсыз болот. 2023 жыл Жалал Абад облусу үчүн курулуштун жылы болду деп айтууга негиз бар. Айталуу облустук клиникалык оорукананын кошумча 100 орундуу имаратынын курулушу аяктады. Ага катары эле облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунун 96 орундуу имаратынын курулушу аяктап пайдаланууга берилүү алдында турат. Жыл ичинде облус аймагында 11 фельдшердик акушердик пункттардын имараты колдонууга берилди. Мунун бардыгы мамлекет элдин ден соолугу үчүн жасаган камылгасы деп айтууга болот. Жаңы имаратка муктаж болуп турганбыз. Мамлекеттин күчү менен ушундай жакшы имаратка жетишип, 2023-жылда ушундай жакшы имарат менен жаап турабыз. Андан сырткары эле мына быйылкы жылда бизге тез жардам кызматына бир автоунаа келди. Андан сырткары рентген аппаратураларды алдык. Операция бөлүмүндө ошол операция жасалып аткан мезгилинде жанагы рентген менен тартып операциянын жүрүшү кандай, сөөктөр туура ордуна келди, ошол аныктап алганга жетише турган СДУГа деген рентген аппараттарына жетиштик. Жалал Абад облусунда узап бара жаткан жылы жол куруу тармагында да болуп көрбөгөндөй жумуштар жасалды. Жалпы 264 чакырым жолго асфальт төшөө иштери аяктады. Жылдап өтпөгөн республикалык деңгээлдеги аймактагы калктын көйгөйүнө айланган чаң жолдор бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бул да болсо өнүгүүгө багыт алган кадамдардын бири болду. Бүгүнкү күндө облустун аймагында калкты таза суу менен камсыздоо программасына ылайык жалпы санан 38 айылда жана 3 шаарда таза суу долбоору боюнча иш алып барылды. Алар Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана республикалык бюджеттен каржыланууда. Узап бара жаткан жылы Жалал Абад облусунда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүндү. Айталуу облуста бир жыл аралыгында 28 мектеп жана 16 балдар бакчасы курулуп пайдаланууга берилди. Алардын 20сы мамлекеттик казнадан каржыланган. 2023 жылы ишке берилген мектептер аймактар боюнча: Аксыр районунда 3, Алабука районунда 2, Базаркоргон районунда 4, Нокен районунда 4, Сузак районунда 9, Токтогул районунда 2, Тогузторо районунда 1, Жалал Абад шаарында 2, Каракөл шаарында 1. Мамлекеттеги өнүгүүлөр, жаңылануулар үчүн жарандарда жашоого болгон жарык көз карашта болду. Байгерчилик жашоого багыт алып жаткан долбоорлордун улануусуна аларда кайдыгер карабайт. Башкысы өлкөдөгү стабилдүүлүк 2 жыл аралыгында алга жылууга мүмкүндүк түзүп берди. Чоң көчөлөрүбүз бүт оңдоо иштери жүрдү. Жаңы жаркыраган асфальттар басылды, тротуарлар оңдолду. Шаарыбызда ипотекалык үйлөр курулуп баштады. Дегеле 2023 жыл Кыргызстан боюнча жана биздин шаар боюнча өтө чоң жетишкендиктер болду деп айтсак болот. 2024 жылы шаарыбызда дагы чоң объекттер курулат деген сөздөр болду. Ошолорду буюрса күтөбүз. Жалал Абад областы боюнча көптөгөн ийгиликтүү иштер жүрдү. Алсак ушул область боюнча көптөгөн мектептер ачылды, таза суу программасы ишке ашты, ички жолдор оңдолду, больницалар ачылып жатат. Андан кийин Кудай буйрса ушул 2023 жыл абдан көптөгөн жетишкендиктер болду. Мен ойлойм 2024 жылы дагы көптөгөн ийгиликтүү иштер жаралат деп.
Тармактык өсүүлөр жана ири долбоорлордун баары республикалык казнага келип түшкөн каражаттын көбөйүшү жана максаттуу пайдалануусу менен түшүндүрүлөт. Ошону менен катар экономикалык ачыктык, паракорчулук менен күрөшүү, мамлекеттин мүлкүнө кол салгандар менен болгон аракеттердин артыда мамлекеттин капчыгын көбөйттү. Анын негизинде жаңы ишканалар түзүлдү, жумушчу орундуктары түзүлдү, эмгек акылар көбөйдү, жакырчылык менен күрөшүү орун алды. Сырткы мамиле чыңалды. Бул аракеттин баары Кыргызстан анын жарандарынын жашоосун жакшыртууга багыт берди. Бул 2 жыл аралыгындагы жыйынтык. Буйруса келерки жылы кыргызстандыктар көптү күтөт.